Олжабай Шакир, жыт. Бөкчөгөн бечара кемпирдин заарканганы жыт. Ал жыт өзүнүкү. Бирок өзүнө кайдан жыттансın? Аны эшиктен кирип келери менен уул келини, неберелери сезет. Алар босогон аттары менен кемпирге жийиркеништүү карап, терезе балконду ачканга шашат. Үйгө жагымсыз жыт толуп кеткенин мурда эч кимисе анык билдирчү эмес. Азыр босогон аттары менен «Öfi» деп турушат. Башкасы башкага «Апа, терезелерди ачып отурсаңыз боло» дегенде уулу медер баштайт. Бечара кемпир кийинчерээк ушул кепти көп уккандан жазган чак болуп бүттү. Медердин энесине жасаган мамилесин көргөн үчүнбү, ыймандуу дерген келини да акыркы күндөрү кайненесин кагып силккенге өтө баштады. «Гел, өптүрүп кой» дегенди уккан неберелери болсо, «Чоң эне, сиз сасып атасыз» деп кача турган болушту. Балдарынын андай мамилесин тыйып койчу медер азыр таптакыр дудук немедей. Түгүл алар чоң энесин андай отур, мындай отур дегенин да көрүп турса да, үндөбөгөн адатты таап алды. Үй 2 бөлмөлүү. Биринде үпөл кемпир жалгыз уктайт. Мурда 3 небереси менен bir бөлмөдө чогуу укташчу. Алар чоң энелерин талашып, кезектешип койнуна жатканды жакшы көрүшчү. А кемпир неберелерин сасыктарым деп эркелетер эле. Кийин чоң энебиз сасык деп, балдарда медер менен келине Жанаранын айткандарын айтчу болду. «Чоң энем жаткан бөлмөгө жатпайм» дегенде эң биринчи улуу небереси айтары менен кийинки экөө да «Силер жаткан бөлмөгө жатам» дегенде айтып чыкты. Медер менен Жанарада балдардын айтканы менен болуп, чоң бөлмөдө чогуу уктоону макул көрүштү. Үпөл бечаранын турмушта таянары bir уул, bir кызы. Кырчындайында баш кошкон жолдошу 1941 жылкы согуштан кайткан эмес. Солкулдап турган кезинде жесир калса да, өмүрү жол карап жүргөн немедей өттү. Турмуш курган жок. Уул кызым өгөй атадан бозола болбосун деп, колун сураган далай жигиттин шагын сындырганын эстейт. Бөксөсүнө эт, сүйрүсүнө сүт толо элек кездеринен кем карчысыз чоңойткон эле. Уул кызы үчүн каруусун казык, билегин токмок кылып иштеп жүрүп, колхоздун алдыңкы саанчысы болуп чыга келди. Аларды бирөөгө жетимдетирткен жок. Тапкан тергенин үйрүлүп түшүп, экөөнү тең бөлүп өстүрчү. Эми мынтип үйдө керелден кечке камалып олтуруп, балдарынын балалыгын эстегенди жакшы көрөт. Кээде шоргологон жашы да төгүлүп кетет. Уул кызы Медер менен Зейнептин кенедейдегисин эстеген сайын жүрөгү зырп этип алат. Балдарың маңдайыңда туруп, бирок ошолордун балалыгын сагынткан эңсө кыйын окшойт дейт өзүнчө. Ар бир күн менен зар какшап коштошкон карлык күнү келгенде, уул келини менен неберелери ар бир саатта үйдү желдетип, терезе балконду ачкан сайын жазмышына кейит. Бул эмне болгон жыт? Өзүнө өзү берген суроого жооп таппайт. Ар жума сайын кызы Зейнеп келип, жууп тарап, кийимдерин которуп бергенден эртеси эле неберелери «Чоң эне, сизден жыт чыгып атат» дегенди башташат. Күнүгө жыт жөнүндө уккан сайын эмне кылар айласын таппай ойлончу болду. Куру дегенде сыртка чыгып, ары бери басып желдетсем, жыт кетип калат беле дейт. Бирок сыртка барып келиш кайда? Буту болуп ооругандыктан 9 кабаттуу үйгө кайра көтөрүлүп чыга албайт. Лифтиден да коркот. Ага түшсө эле жүрөгү айнайт. Анын үстүнө энесинин сыртка чыгам дегенин уккан Медер да бир сапар «Кыштын кыран чилдесинде эшикте эмне кыласыз?» деп тилдеп койгону бар. Колунан келгени ваннага саат сайын кирип, койнун колтугун чайкамыш болот. Бирок оорукчан колдору көтөрүлбөгөндүктөн оң колу сол колтугуна жетпейт, сол колу оң колтугуна. Элетке кетип калат эле. Шаарда багар көрөр уул кызы турганда кантип барат. Медер менен Зейнепти жаманаттыга калтырабы? Бул анын эл арасында уул кызыма кеп тийбесин дегени. Зейнеп мүмкүнчүлүгүнө жараша бир жумада бир келип жуунтуп тарап турат. Өзү келе албаса кызы жибекти жөнөтөт.
Teginen Жанара деле жаман билүүдөн чыккан жан эмес. Кээде чын пейилинен сизди мен эле жуунтуп тарантып коеюн дегенине ичинен ыраазы болгону менен кайнен эмеспи тартынат. Зейнеп өзү келсин деген шылтоосу бар. Шылтоосун айтат. Ошондо деле ичинен сызып келини жөн гана жыттан кутулуш үчүн айткандай сезилет. Кайта мындай сөздү оор кабыл алып, ааламга батпай кетет. Ошол замат өз бөлмөсүнө кирип, каалганы жабатта керебети турган бурчка корголойт. Мурда дасторконго уул келини неберелери менен чогуу отурушчу. Кийин эле үйдө жит пайда болгондон кийин кемпирди бөлө башташты. Тамак даярбы? Бүттү. Кызыгы болбосо деле баары телевизор көрөбүз деген шылтоо менен кухняга кемпирди жалгыз отургузуп коюшат. Ошентип ал жалгыз отуруп тамактанат. Кемпир тамагын жеп бөлмөсүнө кирери менен баары кухняга жабыла чуркайт. Кемпирди ушул көбүрөөк ардантат. Жашы 90го таяса да, колу буттан башка дени карды таза. Курбуларынын баары өтүп кеткен. Мен эле эмне Кудай албады деп күнүгө кейит. Адамдын эң ташбоор душманы карлык турбайбы деген сөзүн басса турса күбүрөнмөй адаты бар. Күнүгө аткан таң менен баткан күндү карап, мени алып кеткен күнүң болобу дегенди келмеди кайталай. Мүмкүн дагы канча жашайт эле ким билет, бир күнү катуу ыза болду. Жумушунан кеч келген Медерин аяп, кухняда тамак жеп отурганынан анын жанына отурду. Тамакты үн сөзү жок жеп аткан Медердин маңдайында отурган кайненесине Жанара тамак куюп үстөлгө койду. Кемпир деле тамак жемек эмес. Эне баладай сүйлөшкүсү келген ниет менен уулуна жакындаган. Уулунун кыялынан жалтактаган байкуш сөздө дегенде кызы жөнүндө баштады. Бүгүн Зейнеп келип жуунтуп тарап кетти. Жакшы болуптур. Уруксат берсең, бир аз күнчө Зейнептикине жүрүп келейин, деп атам. Медер үндөбөдү. Эне байкуш бул учурда өзүнүн денесинен жыт чыгып турганын сезбеди. А тиги болсо энеси тараптан жыт келгенине ичинен кыжаалаттанып аткан. Табагын көтөрүп барып, башка бөлмөдөн жесемми деп ойдолуктап калды. Аңгыча уулунун карды ачып келгенин байкаган эне өзү ичип аткан тамактагы эттерин терип, уулунун табагына сала коюп бале басты. Өзүңүздүкүн өзүңүз жебейсизби? Деп алдындагы табакты жийиркенгенсип туртуп салды. Айланайын, сенин курсагың ачтыбы деп. Андан ары эмне дээрин билбей, ызасына муунуп калды. Бирденке айтайын деп барып, өз жатынынан чыккан уулунан мурда болуп көрбөгөндөй ичи сууду. Медер болсо ордунан шарт турду да, телевизордун үнүн чоңойтуп, дулдуюп отуруп албаспы? Муун жүнү калтыраган кемпир ошол замат колуна таягын алып, сыртка жөнөдү. Кемпирдин сыртка кетпегени менен эч кимдин иши болгон жок. Жанара кухняны ириеттеп, неберелери да Медер менен телевизор тиктеп отуруп, уктап калышкан. Жанара таң эрте туруп, күндөгүдөй кайненесинин тамагын жедирмек болуп, бөлмөсүнө башпагары менен кайра чыкты. Медер, апам кайда? Ваннага киргендир да. Ваннада жок. Ваннада жок. Медер кемпир жаткан бөлмөгө өзү кирди. Жит жок экен. Кемпирдин үйгө түнөбөгөнүн жыттан улам шекшиди. Төшөгүн сыйпалап көрсө муздак. Кыйсыпыр түшүп кемпирди таппай калышты. Кыштын кыраан шилдесинде кемпирдин кайда кеткени табышмак айланды. Кызына кетип калдыбы? Таң эрте Зейнептин телефонуна чалып, бирок эмне дешти билбей турду. Оюнда эч нерсе жок. Зейнеп трубканы алып, "Апам жакшы элеби?" дегенди биринчи сурады. "Апам жакшы эле. Өзүңдүн абалыңды билейин деп эле чалгам" деген жоопту оозу бош айтып, трубканы илди. Кайда кетти? Медери оюн бир жерге токтото албай койду. Жанара экөө сыртка шашылыш бойдон чуркап, подъездердин баарына кирип, шаар тургундарынын тынчын алып чыгышты. Кемпирди көрдүм деген жан табылбады. Айлансыз кеткен Медер издөө борборлоруна чейин барды. Майнап чыккан жок. Издөө экинчи күнгө уланды. Кошуна колоңдор, энеңердин сүрөтүн телевизор, гезиттерге берип көргүлө дегенинен Медер энесинин жалгыз түшкөн сүрөттөрүн алып, маалымат каражаттарына кайрылмай болду. Шаардын маршруттук таксисине отурары менен жанындагы кыздын мобилдик телефону чырылдады.
Alo ata, men azыр morgтун жанына келип калдым. 5 мүнөт, анан бүттү. 5 мүнөт өткөн жокпу? Маршруттук такси тарс-турс, кайч-куйч болуп, катуу күй менен токтоду. Морг деген сөздү угаары менен мүмкүн моргко да кайрылып көрсөмбү деп ойлонуп келаткан Медер кулап түштү. Үстүнө салондун артына отуруп, туруп келаткан жүргүнчүлөр кулады. Салон ичи ызы-чууга толуп кетти. Бири онтоп, бири кыңкыстап атса, кээси кызыл жаян. Автокырсыктан жабыр тарткандардын арасында Медер да бар экен. Ал майышкан каалга араңдан зорго ачылгандан кийин сыртка чыгып, эсин жыйган кезде алиги ата, мен моргтун жанына келип калдым. 5 мүнөт, анан бүттү деген кыздын асфальт жолдо жаткан кызыл жаян денесин көрдү. Кесилиште тургандардын айтымында анын денеси алдыңкы терезеден сыртка ыргыган бойдон асфальтка сүрүлүп барып, мээ капкагы ачылып кетиптир. Окуя болгон жерди эл бир заматта курчады. Бул учурда кыздын денесинин жанында жаткан мобилдик телефон бир нече жолу чырылдады эле. Бирөө басып барып жок айтканга батынбады. Телефон кайра-кайра чырылдап жатты. Бир заматта болуп өткөн окуяга котолоп жыйылган элдин арасындагы Медер денесиндеги майда калтырактар тараганын сезгенден кийин энесинин сүрөтүн маалымат каражаттарына таратканы жөнөдү. Кемпирдин жоголгону жөнүндө бүгүн шаар элине маалымат тарайт. Зейнеп укса, эмне болор экен? Медерди ушул суроо кыйнады. Бирде автокырсык көз алдынан кетпей койду. Телекөрсөтүүлөр менен гезиттердин баарына сүрөт таратып, үйүнө келатып, эсине бирденке кылт этти. Мындан бир нече саат мурда каргашалуу окуя болгон жердеги моргтун тушуна келиптир. Кайрыла кетүүнү чечти. Моргтогу ак халатча медайым Медерди жаңы келген өлүктөрдү сактоочу музаткычка ээрчитти. Өлүктөрдү аралап келатып, бирөөсүн көргөндө денеси дүрдей түштү. Алиги ата, мен моргтун жанына келип калдым. 5 мүнөт, анан бүттү деген кыздын денеси экен. Бүгүнкү окуя көз алдына элестеп, денеси дүрүлдөп, өлүккө жакын келип тегилди. Мурдуна тааныш жыт бурдей түштү. Кудум энесиникиндей. Эки жагын карады. Кылч аяры менен энесинин бырыш баскан жүзүн таанып, маңдайында селейип турду. Жыты буркурайт. Энесинин жансыз жаткан денеси азыр ордунан козголуп, каргыш айтчуудай сезилди. Көзү тирүүсүндө кучактабаган энесинин үстүнө ошондо кулап, буркурап, ыйлап жиберди бечара. Мурдуна өмүрүндөгү эң жакын жыт буркурап турганына зар какшап ыйлады. Бул жыт ага балалык күнүнөн бери тааныш сыяктуу сезилди. Жансыз денеге денеси тийгенде бүткөн боюн калтырак басып, өмүрүндө моргтун босогосун аттап көрбөгөн өз денеси муздап кеткендей болду. Негедир моргко келдим, бүттү деген сөз өзүнөн өзү оозунан чыгып кетти. Ар бир адам өзүнүн жакшы көргөн иши үчүн күндөрүн, айларын, керек болсо жылдарын арнайт. Жасаган эмгегиң өзүңдүн жан дүйнөңдүн бир бөлүгү болуп калгандыктан, аны толук жасоо үчүн кээде түнү бою уктабай, ар бир кичинекей нерсеге тынчсызданарың турган иш. Бирок көптөгөндөр үчүн сенин аракетиң бул жөн эле бир түрмөктөй кала берет. Алар сиз жасаган иштин артында уйкусуз түндөрдүн болгонун билишпейт. Сиздин чын дилден берилип жасаган эмгегиңиз алар үчүн бир тыйынга арзыбайт. Алардын көз алдында сиздин ишиңиз жөн гана фон, лентадан өтүп кете берген кадрдай. Эң өкүнүчтүүсү, адамдар сизди күйүп жатканыңызды эмес, сиз күйүп бүткөндө байкашат. Колуңуз кармабай калганча, көзүңүз ачышып чарчамайынча сиз ишти уланта бересиз. Эмгекти жаратуу үчүн убакытты, ден соолукту, уйкуңузду курман кыласыз. Ал эми адамдарчы, алар иинин куушурат. Алар сиздин эмгекти карап да койбойт, өткөрүп салышат. Алар үчүн сиздин ишиңиз жөн гана боштук. Тигил же бул ишти жасоо үчүн сиздин күйүп бышканыңыз алар үчүн баары бир. Качан гана чарчап жыгылып, унчукпай калганда
Алар сизди байкашат. Ошондо да жардам берүү үчүн эмес, ага эмне болуптур деген келжирек бир суроону берүү үчүн. Айтайын дегеним, бул дүйнөдө чыныгы татыктуу адамдар мактоолор менен кол чабууларды сейрек угат тура. Чарчаганча иштейсиз, териңиз чыңалып, көзүңүз кызарып, башыңызда бир гана ой бар. Дагы бир аз иштесем бүтүп калам. Чыныгы бир нерсени жаратуу үчүн үй бүлөңүздөн, уйкуңуздан, жашооңуздан убакыт бөлөсүз. Адамдарчы, алар жөн гана барактап салышат. Жада калса, жөн эле жакты деп коюш андайлар үчүн оор иш. Канча жолу баштап алган иште таштагыңыз келди. Канча жолу нөлдөн баштадыңыз, бирок андайларга баары бир. Алар сиздин ооруганыңызды сезишпейт. Сиздин ишти берилип жасаганыңызды баалашпайт. Качан гана күтүлбөгөн жерден талкаланып, кулап, жок болуп кетсеңиз, алар байкашат. Ошондо да алар өтө жаман болуптур, ал жакшы эле деп шылырашат. Андайлар мындай мамилесин уланта беришет. Анткени кайдыгерлик бул өлтүрүүнүн эң тынч, бирок эң коркунучтуу жолу. А сиз билесизби? Эгер сиз да азыр менин айткандарымды угуп, жөн эле өткөрүп жибере турган болсоңуз, анда сиз дагы алардын бирисиз.